жаш бала, бул айыл өкмөт иштебейт бизде. Качан барсаң жок. Болушунча жумуш учурунда жумушта болгондого аракет кылабыз. Балдарыбыз Коңуш айылдарга барып, 4 километр, 5 километрге жөө барып, эшек, ат менен барып, азыр муравейде чыгып калды, ошолор менен барып билим алып келишет. Тайгак жолдон караңгыда калуу борчундуу маселе болгон. Биз айыл өкмөт тарабынан ушул усту каттатып, бүгүнкү күндө ал маселе чечилген. Эми ал кароолор болсо иликтет, мыйзамдын чегинде бүгүн өзүңөр көрүп атасыңар, биз менен чогуу облус прокурору бар, облус соттун төрагасы бар, ГКМдин өкүлү бар. Алар да караштырып ар бир нерсени өзүнүн жазып алып атат. Ошол менен териштирүү жүргүзүлөт. Айыл өкмөт бар дең. Мына жаш бала, бул айыл өкмөт иштебейт бизде. Качан барсаң жок. Жогорудагы тасма 12 май күнү Ноокаттын Төлөс айыл өкмөтүндө тартылган. Анда президенттин Ош облусундагы өкүлү Төлөс айыл өкмөтүнүн эли менен жолугушуу учурунда Төлөс айыл өкмөтүнүн башчысы жумуш ордунда эч качан болбойт деп айтылган. Азыр эми биз кичине иликтөө жүргүзүп көрөлү дедик. Мына азыр көрсөңүздөр сааттын жебеси 9:54 өттү. Азыр бул мезгилде негизи айыл өкмөт ордунда болуш керек. Азыр барбы, жокпу? Чогуу көрөбүз. Азыр көрөлү. Кабыл алуусунда азыр бирөө бар экен, бир аз күтө туралы, Кандайсыңар, саламатсызбы? Силер айыл өкмөтү көптөн бери күтүп атасыңарбы же сразу эле кабыл алдыбы? Мен күткөн жокмун, бирок кирдим, сурадым. Маселеңизди айттыңызбы? Ооба. Эмне маселеңиз бар эле? Справкага кол койдурушум керек эле ошо. Ошо. Эми киребиз. Саламатсызбы? Биз УТРК Оштон келдик. Атым Бегимай. Иштериңиз жакшыбы? Кызматыңызда элесизби? Кетип калды деп айтып атты эле. Ошо көпчүлүк ушинтип айтып атышканда сизди кечеги жыйында өзүңүз деле 12 майда жыйында өзүңүз деле күбө болдуңуз окшойт. Качан келсек ошол орунда болбойт деп айтышат да. Ага себеп эмне? Чындыгы барбы ушунун негизи? Эми болушунча жумуш учурунда жумушта болгондого аракет кылабыз. Бирок эми баягы айыл өкмөт башчы болгондон кийин көп учурда ошо элдин көйгөйү менен жерлерде болуп калган учурлар болуп калат. Анан райондо жыйындар болуп калат. Облуста жыйындар болуп калат. Ал учурларда бул жерде жанагы видеодо айткандай эле орун басар Мурат ака тынбай ушул жерде жок учурда биз ошол выезддерде болуп калган учурда сөзсүз түрдө карап туруп беришет. Бирок эми жанагы право подписи деп коет да. Подпис только менде болгондуктан алар күтүп калган учурларда болуп калышы мүмкүн. Бирок болушунча эле жумушта болгонго аракет кылабыз. Мисалы башка жакта болгон мезгилиңизде элди кантип кабыл аласыз? Алардын сураныч өтүнүчтөрү болушу мүмкүн мисалы. Ооба. Негизи жана кире бергенден сиздер да көрсөңүздөр болсо элек, бул жерде приказ сөзсүз илинген. Бул приказ чыкканына 3 ай болду окшойт. Ушундай көйгөйлөр боло бергендигинен мен жарандарды кабыл алуу боюнча биринчи күнү, үчүнчү күнү, 5-күнгө коюп приказ илип койгонбуз. Өз айыл өкмөт мынтип ошол күндөрү койгонго негиз болот атат. Азыркы күндө адамдардын кайрылуусу көп болгондуктан, бирок негизи күндө эле кабыл алабыз. Бирок ошол адамдар келип сурап калбасын деп туруп, отдельный приказ менен, буйрук менен ошол жака илип койгонбуз. Ушул күндөрү сөзсүз болот депчи. Анан мындан сырткары жарандарды кабыл алууда азыркы күндө биз мамлекетибиз кече күнү премьер-министрибиз айтып кетпедиби? Азыркы күндө сценарийлештирип кеттик баарыбызча. Жарандарды кабыл алууда биз арыздар менен келишет да негизиненчи. Анан арызын көтөрүп келгенден ал бир жерге отуруштун кажети жок да. Арызын алып туруп эле, мисалы үчүн ылдый канцелярияга таштаса, ал сөзсүз бизге жетип келет. Бир эле мисал, азыр биз мисалда көргөзсөк, Инфодокс тиркемеси боюнча бүгүнкү күндө азыркы учурда бизде мына мендеги арыздар турат. Ар бирин окуп, мен кабинетте болбосом дагы бул планшетти ар дайым өзүм менен алып жүрөм. Ким кандай маселе менен кайрылды, ал боюнча окуп чыгып, тиешелүү жетекчиге мисалы үчүн виза коюп берсек болот. Мисалы үчүн сураныч кат келиптир мына. Бул жерде Төлөс айыл өкмөтү дейт. Ушул сураныч каттын негизинен бизге тиешелүү адамга мен виза коюп берем. Мисалы үчүн бухгалтер бөлүм башчысына мына азыр Тешибаевага виза коюп атам.
Төлөс айыл аймагында бир нече жылдан бери ар кандай себеп менен курулушу жүрбөй жаткан 4 социалдык объект болгон. Соңку 2 жылда жергиликтүү бийликтин аракети менен курулуш жанданды. Маселен, бул бакча өткөн жылы сентябрь айында курула баштаган. Учурда пайдубалын түптөө иштери жүрүүдө, 2 жыл аралыгында бүткөрүлсө, Томан айылындагы балдар заман талабына ылайык балдар бакчасында тарбияланышат. Курулуш компаниясы 68 миллион тегерегинде акча каражат утуп жумушун баштап отурат. Жумуш башталган 2025 жыл жумуш башталды күз мезгилинде. Негизи башталышы негизи 2019 жыл башталган. Анан ошол биз айылдык кеңеши депутаттары менен совместно ушул жерге келгенибизде таптакыр жумуш токтоп калган экен. Анан эми эң жергиликтүү бийлик органы катары жогорку турган органдары кат аркылуу кайрылдык. Ушундай бир биздин бешенебизге ушул недобросовестный подрядчик келип калып жумуш токтотуп койгон экен. Анан жеринде каттарды жазып, бүгүнкү күндө ошол президентибизге ушул эски токтоп калган объекттердин баарын жандандырууга шарт түзүп берип атат. Биздин айылда эч кандай сос объект жок. Ошого балдарыбыз коңшу айылдарга барып, 4 километр, 5 километрге жөө барып, эшек, ат менен барып, жазы муравейде чыгып алды, ошолор менен барышып билим алып келишет. Бул да ошол 12 май күнү айтылган дагы бир маселе. Кулатов айылынын жашоочусунун айтымында окуучулар 4 чакырым жолду басып өтүүдө кыйынчылык жаралууда. Биздин чыгармачыл топ абалды жеринен көрүү үчүн Кулуштан Казы айылындагы мектепке бардык, бирок башка жагдайга туш болдук. Тагыраагы аталган айылга Кулатов айыл аймагынын башчысы февраль айында транспорт маселесин чечип берген экен. 2 нөмөт менен окуган окуучуларга атайын автобус уюштуруп, балдар айыл өкмөттүн бюджетинин негизинде акысыз ташылып жатат экен. Биз мурда пешком келет элек. Биз чарчайт элек, бутубуз ооруп. Азыр маршрут 4-класс маршрутка каттап калды. Биз бутубуз чарчабай жеңил болуп келдик. Жамгырларда алай болбой сактанып барабыз, коркпойбуз. Ошо. Неден коркот элеңер булда? Иттер алдыбыздан чыгат эле. Ошо. Биз газель жоктугуда биз чарчап, эликчен барып, жолдор опасный болуп сага түшүп кеткенбиз. Анан кийин аз газель болуп, чарчабай кечкурун газель жоктугуда кечкурун чоктой эле калат эдик. Аз жакшы уктап, нормально болуп калдык. Тайгак жолдон караңгыда калуу орчундуу маселе болгон. Биз айыл өкмөт тарабынан ушул бусту каттатып, бүгүнкү күндө ал маселе чечилген. Ошол жердин жаранын усуну жалдап, ошол өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен ушул тескеме чыгарып, айылдык кеңештен ушул өзүбүз тарабынан каржылап беребиз. Маалым болгондой, апта башынан өлкө боюнча облус башчыларынын жерлерде эл менен жолугушуулары пландык негизде болуп жатат. Басымдуу бөлүгү жергиликтүү деңгээлдеги суроолорду гана берүүдө. Бирок арасынан орунсуз кайталанган суроолорду дагы байкоого болот. Маселен, Төлөс айылындагы сугат суу маселеси быйыл көйгөй болорун район акими буга чейин эл менен жолугуп түшүндүргөн. Ага карабай тургундар бул маселени кайрадан көтөрүп чыгышты. Ноябрь, декабрь 6 айлап ушу бизге келип аткан Чилисайдагы сууду көлгө айдашат. 6 ай, 8 ай көлгө суу толтурат дагы. Мына сезон келгенде дагы көл араванды суу менен камсыздаш керек. А бирок мына 1 май болду. Болгону 1 же 2 күн суу келип Төлөскө айнан айтат. Мынакты карасаңыздар, мына эгиндер эмне болуп атат? Эң негизги проблема ошо болуп атат азыр. Мен бир кичине кыстырма айтып коюнчу, уруксат берсеңиз. Биз мына могу жерде баардык эстүү адамдар отурат. Биз өткөндө келип жолукканда дагы январда, февралда жолуктук элек. Ошондо айтканбыз. Эксперттердин анализи боюнча быйыл ноокатка 10 миллион кубка суу аз кирет. Ошол эсиңерде болсун, туугандар, деп биз бир сүйлөшүп кеткенбиз. Ошол себептен министрлер кабинети азыр Элдик банк, Айыл банк аркылуу жана сууну үнөмдөш үчүн тамчылатып сугаруу системасын орнотууга 1-2% кредиттерди берип атат. Биз баардыгыңыздардан суранып атабыз, сууну үнөмдөйлү деп.
Президент Садыр Жапаровдун жеке көзөмөлүндөгү мамлекеттик иш-чара азыр бүтүндөй республика аймагында өткөрүлүп жатат. Демилгени буга чейин өлкө башчы Ош Тубанында баштап, калган аймактарда жергиликтүү башчылар улантсын деген талабын койгон. Ошол эле учурда көйгөйдү айтып тим болбой, чечилүү жолдору да көзөмөлгө алынуусу айтылган. Ал кароолор болсо иликтет, мыйзамдын чегинде бүгүн өзүңөр көрүп атасыңар, биз менен чогуу облус прокурор бар, облус соттун төрагасы бар, ГКМдын өкүлү бар. Алар да караштырып, ар бир нерсени өзүнүн жазып алып атат. Ошо менен териштирүү жүрүлөт. Ар кандай маселелер көтөрүлүп атат, жергиликтүү бийликтен эми көбүнчө маселелер бул айыл чарбасы, социальный маселелер, экономикалык маселелер бар экен, ар бир маселе жеринен. Бирок негизинен ачык айтыбыз керек, бул көбүнчө маселелерди ушу жергиликтүү бийликтин эсебинен эле чече турган маселелер. Бул эми 70-80% бул жергиликтүү бийлик өзүбүз чечишибиз керек. Ошон үчүн биз жана элди кыдырганда түшүндүрүү жолун айтып берип атабыз. Мына бүгүн бала бакча ачуу боюнча, андан тышкары мектептердин ремонту боюнча, каналдар, таза суу маселеси, айыл чарбасы боюнча маселелер көтөрүлүп атат. Талдоочулардын баамында президенттин көйгөйлөрдү чечип алууга берген мүмкүнчүлүгүн эл пайдалана албай жатат. Тагыраагы күнүмдүк кайталанма суроолор, жеке маселелер, каралоолор дээрлик баардык аймактарда болуп жатат. Анын ордуна мүмкүнчүлүктөн пайдаланып облустук деңгээлде чечилүүчү маселелер айтылса, айрымдар жеринде чечилмек дешет. Бул бир гана элдин көйгөйү эмес, жергиликтүү бийликтин эл менен мамилени бекемдей албаганы, чабалдыгы менен түшүндүрүшүүдө. Акыркысы президент айтты эле деп ушу көрүнүп, ушу ЛТР сиздер массалык маалымат каражаты аркылуу жок дегенде ыйын айтып алалы деп атат. Бирок аны дагы бир нормалдуу түрдө даярданып келип айтпастан эле көз жашка салып, баягы лөл метод деп коелучу, түштүкчө айтканда. Ушу лөл метод менен эле бири-бирин сүзгүлөп атышат да. Жаратылуу жооптор деле болбой атат көп жердечи. Эми биринчиден президент бул жакшы эле ниет менен баардык эле президентке кайрыла бербесин, республикалык деңгээлде эмес, жергиликтүү деңгээлде, жергиликтүү элдин өзү бийлик менен канчалык деңгээлде байланышы бар. Ушу бийлик чечип берсин жергиликтүү маселелерди республикалык деңгээлге алып чыкпагыла дегендей маанай менен айткан болсо да, бул албетте жакшы практика. Бирок элибиз дагы, жетекчилер дагы, жергиликтүү жетекчилер даярбы, даяр эмеспи, ошол мындай айдан ачык көрүнүп калды да. Эми бул эки тараптан айтсак болот да. Биринчиден, айыл өкмөттүн канчалык деңгээлде мунун компетенциясына кирет. Ал айыл өкмөттөрүн деле баягы мамлекеттик муниципалдык кызматтар тууралуу мыйзам бар. Ошол мыйзамда каралганбы, жокпу? Анан сырткары ар кимдин үйүнө кирип анын жеке маселесин чечип бербейт да. Республикалык деңгээлдеги жолугушуулар 2 айга созулат. Жыйында айтылган ар бир суроо тизмектелет. Анын негизинде берилген суроолордун жобу актуалдуулугуна карап чечилери маалым болду.